Салам достор, акыркы күндөрү кыргыз интернетинде эң көп талкууланып жаткан спортчу Илимбек Акылбек уулу. Социалдык тармактарга тараган видеодо кубалык мушкер Шонмора биздин спортчуну күтүүсүздөн уруп жиберип, экөөнүн ортосунда чоң жаңжал чыгууга аз калган учур болду. Дал ушул окуядан кийин миңдеген көрөрмандарда бир эле суроо пайда болду. Бул эмне болгон долбоор? Илимбек буга чейин эле UFC'ге өтүп кеткенби, же бул ага балып баруучу акыркы баскычпы? Эмне үчүн бул беттеш тууралуу UFC'нин президенти Дана Уайт айтып жатат жана Илимбектин дүйнөдөгү эң күчтүү лигага өтүү мүмкүнчүлүгү канчалык жогору? Бул чыгарылышта биз ушул суроолордун баарына жооп изилдеп көрдүк. The Ultimate Fighter деген эмне экенин, бул долбоор кандай иштей турганын, жеңүүчү кандай тандаларын жана эмне үчүн Илимбектин беттеши бүт сөзүн ичиндеги эң көп күтүлгөн кармаштардын бирине айлангандыгын толугу менен түшүндүрөбүз. Эң биринчи, эң негизги суроого жооп берип кетели. Илимбек UFC'нин мушкери болдубу? Жок, азырынча UFC'нин негизги мушкери боло элек. Бирок ал дүйнөдөгү эң күчтүү лигага болгону бир кадам калды. Ал катышып жаткан долбоордун аты The Ultimate Fighter. Бул жоң гана телешоу эмес, бул UFC өзү уюштурган дүйнөдөгү эң белгилүү реалити долбоор. Дал ушул долбоор аркылуу жүздөгөн жаш мушкерлер өз талантын көрсөтүп, кийин дүйнөлүк жылдызга айланышкан. Долбоордун эрежеси жөнөкөй. UFC дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүнөн эң күчтүү жаш мушкерлерди тандап, Лас-Вегастагы атайын базага чогултат. Алар эки командага бөлүнүп, белгилүү машыктыруучулардын көзөмөлүндө машыгышат. Андан кийин олимпиадалык система менен бири-бири менен беттешет. Жеңилген мушкер ошол эле күнү долбоордон четтейт, жеңген спортчу кийинки баскычка өтөт. Бул сезондо командаларды мурдагы UFC чемпиондору Майкл Биспинг менен Даниэль Кормие жетектеп жатышат. Экөө тең аралаш мушташ тарыхындагы эң чоң ысымдардын бири. Алар жоң гана машыктыруучу эмес, келечектеги UFC жылдыздарын тандап жаткан адамдар. Бул долбоордогу эң башкы байге чемпиондук кoro эмес, эң чоң сыйлык UFC менен расмий келишим түзүү. Илимбектин мүмкүнчүлүгү канчалык? Көпчүлүк көрөрмандар Илимбек бул долбоорго өткөндөн кийин эле UFC мушкери болуп калды деп ойлошот, бирок чындыгында баары кыйла оор. Илимбек күч салышкан салмакта жалпы 8 мушкер бар. Алардын ичинен расмий UFC келишимине кепилделген түрдө болгону бирөө гана ээ болот. Бул эмнени билдирет? Илимбек алгач чейрек финалды жеңиш керек, андан кийин жарым финалды утуш керек, анан финалда дагы жеңишке жетиш керек. Ошондо гана долбоордун чемпиону болуп, UFC келишимине алат. Башкача айтканда, анын алдында катары менен 3 оор беттеш турат. Бирок дагы бир маанилүү жагдай бар. UFC президенти Дана Уайт ар бир кармашты жеке өзү көрөт. Эгер кайсыл бир мушкер жеңилип калса дагы, бирок өтө мыкты беттеш көрсөтүп көрөрмандарынын көңүлүн бурса, Дана Уайт аны долбоордун жеңүүчүсү болбосо дагы түз эле UFC'ге чакырып койгон учурлар дагы көп болгон. Ошондуктан бул жерде жеңиш гана эмес, көрсөтүлгөн деңгээл дагы чоң мааниге ээ. Илимбек бул долбоорго жөн жерден келген жок. Ал мурда күчтүү октогон уюмунун чемпиону болгон. Анын күрөшү, физикалык даярдыгы жана мүнөзү көпчүлүк америкалык адистердин көңүлүн бурган. Айрым эксперттер аны бул сезондун эң кооптуу фавориттеринин бири деп атап жатышат. Бирок азыркы учурда Илимбектин беттештеринин жыйынтыгы чыга элек. Эмне үчүн Дана Уайт бул долбоорго өзгөчө маани берет? Кээ бир адамдар бул жоң гана көңүл ачуу үчүн тартылган шоу деп ойлошот, бирок чындыгында бул долбоор UFC үчүн тарыхый мааниге ээ. 2005-жылы дал ушул The Ultimate Fighter долбоору UFC'ни чоң каржылык кризистен чыгарып кеткен. Ошол мезгилден кийин аралаш мушташ дүйнө жүзүнө кеңири жайылып, UFC миллиарддаган долларлык компанияга айланган. Ошондуктан Дана Уайт бул долбоорго бүгүнкү күнгө чейин өзгөчө көңүл бурат. Ал ар бир эпизоддун тартылышына катышып, мушкерлерди өзү көзөмөлдөйт. Дал ушул долбоор аркылуу кийин дүйнөгө эң белгилүү чемпиондор чыккан. Камару Усман, Тони Фергюсон, Нейт Диас сыяктуу чоң жылдыздардын жолу дагы ушул жерден башталган. Илимбек менен кубалык Шонморонун ортосундагы жаңжал долбоордун эң чоң окуясына айланды. Командаларды тандоо учурунда Шонморо күтүүсүздөн Илимбекти уруп жиберип, анын кашыны жарып салган. Ошол замат эки мушкер бири-бирине чукап, чоң мушташ чыгып кетүүгө аз калган. Андан кийин бетме-бет жолугушуусунда Илимбек атаандашына түз эле сен ыплас мушкерсиң деп айткан. Бул окуядан кийин Дана Уайт өзү бул кармаш сезон ичиндеги эң күтүлүп жаткан беттештердин бири болуп калгандыгын билдирген. UFC дагы ушул
бул окуяны негизги жарнамалык материал катары колдонуп жатат. Демек барыңыздарга белгилүү болгондой эле UFC'ге бир гана мушташты билген эмес, шоу жаратууну билген адамдар дагы керек. Азыркы учурда кыргыз мушкери UFC'нин босогосунда туруп эле шоу жаратып жатат. Эми эң башкы суроо, беттеш өттүбү же жокпу? Азыр көптөр интернеттен жыйынтык издеп жатышат, бирок аны эч жерден таба албайсыздар. Себеби долбоор толугу менен алдын ала тартылат. Лас-Вегастагы бардык беттештер буга чейин эле аяктаган. Илимбек дагы өз кармашын өткөргөн, бирок анын жыйынтыгын азырынча эч ким айтууга укуктуу эмес. Нам сейчас нельзя говорить результат. 1/4, полуфиналы, вот эти результаты нельзя говорить, кто вышел, кто в полуфинале, кто выиграл, вот так и далее, да. Они сами будут объявлять, да, анонсировать. Долбоордун бардык катышуучулары атайын жашыруун келишимге кол коюшат. Эгер кимдир бирөө жыйынтыкты алдын ала айтып жиберсе, UFC чоң айыппул салып, ошол эле учурда келечектеги кызматташтыкты толугу менен жаап коет. Ошондуктан Илимбек дагы анын командасы дагы бүгүнкү күнгө чейин толугу менен унчукпай жатышат. Расмий жыйынтык 15-июль күнү долбоордун 6-чыгарылышында жарыяланат. Дал ошол күнү Илимбек кубалык Шон Мораны жеңип, кийинки баскычка өттүбү же жокпу бүттүүнү көрөт. Жыйынтыктап айтканда Илимбек Акылбек уулу буга чейин эле чоң жолду басып өттү. Кыргызстандагы мелдештерден баштап күчтүү октагон уюмунун чемпиону болуп, кийин Америка Кошмо Штатына барып дагы чоң ийгиликтерге жетишкен. Эми дүйнөдөгү эң белгилүү долбоорлордун бири болгон The Ultimate Fighter'ге чейин жетти. Эми анын алдында эң чоң мүмкүнчүлүк турат. 3 гана жеңиш аны дүйнөдөгү эң күчтүү лига UFC'ге алып барат. 15-июлда бул окуянын жыйынтыгын баарыбыз чогуу көрөбүз. Эгер сиздерге видео жаккан болсо, бир мага жакты белгисин коюп, ушул сыяктуу видеолорду ар дайым биринчи болуп көрүү үчүн мыкты MMA каналына да катталып коюңуздар.